Канекейин жана дагы алар көп болот дейт, үч бурчтук. Бул чөкүр коюлган. Иштебей калат да. Бир эле полоса мындай эле кетет. Экинчи бияк айланып өтөт да, туурабы? Эки полосасы. Ооба, туура бияка тоскоолдук болбойт. Тротуарды асфальт кылбайбыз, брусчатка кылабыз. Тротуар жак менен алып кетсечи жаңысын. Да, тротуар менен алып кетели суну. Фонарлар просто двойной болбойт да. Фонарларды карайбыз. Двойной, потому что бир жагында жок, ошон үчүн двойной болгон да, бир жагында. Ошон үчүн одинарный эле кылыш керек. Койсок болот. Биз 4 полосабыз иштейт. Парковка бар, элгечи. Кебетес келишкен бар, алмаштырабыз, бүт алмаштырабыз. Мына Лениндеги Курманжандат, иши шаардагы мондай отунга кыркылган бар, ооруган барын алабыз. Бурчту алып туруп кеңейтип салалы. Метро жазылган. Жа светофор керек эле жок го дейм мыяка. Же керекпи? Керек эле жок. Кенен кылып койсоң эле. Мына Ош шаарынын так ортосунда турган мурдагы Калелин көчөсү, бүгүнкү күндөгү Амир Тимур көчөсү көп көйгөйлөрдү жаратып келген. Эмнеге дегенде бунун бир 800 метр Ош шаарына карап, ал эми 1 километри Кара Суу районунун Төлөкөн айылына өтүндө каралып, эч бир мекеме ишкананын балансында турбагандыгына байланыштуу Ош шаарынын мэриясы тарабынан аталган жолду Төлөкөн айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин макулдугу менен, шаардык кеңештин макулдугу менен бүгүнкү күндө Ош шаарынын балансына алып, оңдоп түзөө боюнча тапшырма берилип, бүгүнкү күндө архитектуралык техникалык шарттамалар даярдалып, бүгүнкү күндө техникалык кеңешме өткөрүлдү. Аталган кеңешмеде жолду кеңейтүү, бактарактарды жаңылоо, айылдамаларды жаңылоо, ошондой эле жер астынан өткөн суу түтүкчөлөрүн жаңылоо боюнча тапшырма берилип, аталган иштер боюнча мына жеринде таанышуу иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле аталган жол Мамыров көчөсү менен байланышат. Мамыров көчөсүндагы 2400 метр аралыгын капиталдуу оңдоо иштери 2024 жылдын иш планына киргизилип, аталган жолдор 4 тилкелүү, ошондой эле эки четинде 2 метрден парковкага жолдорду коюу, ошондой эле ирригациялык системаларын, тротуарларын оңдоо иштери боюнча бүгүнкү күндө сметалык, архитектуралык сметалык иш кагаздары даярдалып жатат. Кудай буюрса, курулуш иштери ушул 24 жылдын бир май айынын башынан баштайбыз деген максатта турабыз.